Азыр асыл башта жүрөбүз. Бул жакта школанын өкүлдөрүн таап калдым. Билесиңерби, 24 оюн болот деп атат. Ушул байкебиздин аты Айбек. Туурабы байке? Мен атым Жакшы, рахмат. Айтсаңыз бир чира маалымат берип коюңузчу. Эмне оюн болгон ошо 24-үндө? 24 декабрда өткөзгөн атабыз. Эки чоң оюн болот. Биздин эки курама командабыз бар эле го. Чогулган ошолор бар. Көкбөрү, Жер улак. Ошо экөөнүн ортосунда оюн болот. Андан кийин эки клубный оюн кылып атабыз. Ал болсо жана Рассвет менен Биримдик командасынын экөөнүн ортосунда. Ал оюндар бүткөндөн кийин анан бир додо улак уюштурайлы деп атабыз да. Бул сборный командалар булар баягы сборго чыгып жүргөн аттар менен келбейт туурабы? Булар өздөрү таап келип атышабы, кандай болот? Сборго чыгып жүргөн аттар болот экен, анан өздөрү дагы баягы кимде жок болот атса ошолор таап келип атышат да. Негизи максат эмне болуп атат бул оюндардын? Биздин максат Көкбөрү оюн бир башкача ракурстан көргөзгөнгө аракет кылайлы деп атабыз. Бир өнүгүүсүнө бир салым кылып көрөлү деп атабыз. Ошондой оюндарды көргөзүпчү. Оюнда анда бир жаңылыктар болот экен анда, бир кандай бир жаңылыктар болот. Эң эле негизги жаңылыгы менин оюмча бул правила боюнча да. Правиланы четко кылып берилгенге аракет кылайлы деп атабыз да. Көп суроо болот да, байге жагы кандай болот деп. Байгеси эмне негизи? Байгеси жакшы байгелер. Эки сборныйдын ортосунда ойной турган байге 300 000 сом. Эки клубный команданын ортосунда 100 000 сом коюп атабыз да. Ошол анан биз колдон келишинче чакырдык, болгон телеканалдар чакырдык, информационный каналдар чакырдык, зарубежный каналдар чакырдык. Бир жакшы жагынан тартып, Кыргызстандан тышкары элге көргөзгөнгө аракет кылгандабыз да. Киши да көп келет го дейм, бул белек болуп аткандан кийин көптөн бери Казан улак мындай масштабта боло эле келет. Канча киши келет деп ойлоп атам негизи. Билбейм, айта албайм. Элге баарына эле кызык болот го дейм, көп эле келишет го дейм. Билет алабызбы же бекер болот? Бекер болот, баары. Бекер болот, Бул ошондо школанын атынан уюштуруп берип атасыңар да, Ооба, мектепке 1 жыл болуп атат. Как раз ушул датага да такап атабыз. 1-ноябрда мына 1 жыл болду. Анан ошону кичине бир маараке кылып, честь мындайча айтканда мектептин 1 жылына карата өткөзөлү деп атабыз да. Ошондой элечи. Жакшы, анан азыр командалар кандай, макулдугун бериштиби? Эки сборный команда 24 бала абсолютно баары тең макул берди. Өзүнчө группалар түзүлгөн, даярдыктары жакшы жүрүп атат. Бизге маалымат берип атышат, биз даярдадык, бул атты алдык, тигил атты алдык деп даярдык жакшы эле болуп атат. Школанын милдеттенмесине эмне кирет? Бул турнирде мисалы сиздер уюштуруучу катары эмнелерди мойнуңарга алып атасыңар? Белек стадионду сүйлөштүк, балдардын формасын тиктирип берип атабыз. Жаңы формалар менен өздөрү чыксын, кичине стандарттарын өзгөртүп, футбол тууралуу кичине кошконго аракет кылып атабыз да. Мынакта Белек браттар жүрөт. Келсеңиз Белек байке. Кандай жакшы? Жолага келип калыптыр, анан кийин ошондон микрофон жактан кармабыз. Ушактан кетип атабы? Байке, эмне анан сборный келесиңерби, дайынсыңарбы? Сборный Кудай буйрса жакшы эле. Тиги группа ачып, баары менен ошо группада сүйлөшүп көрдүм, анан баары эле макул болуп атышат эми. Негизи жайында өткөрөлү дегенбиз да дейт. Анан Америкага кетебиз болуп, балдар ошондон бөлүнүп кеткенден өткөрбөй алганбыз да. Азыр Кудай буйрса элге жакшы оюн көргөзүп беришет го деп отурам. Ынтымак оюн экен да бул. Ынтымак оюну жаштарга дем бериш керек. Сиз барып 83 менен 1 ат калганга чейин ынтымак оюнда турабы? Андан кийин кандай болуп калды? Менин оюмча бу жерде жакшы оюн болот да. Качан эле сборныйлар улактарчу эле бири-бирине. Мындай болгондо эмес да. Чоң мүмкүнчүлүк го дейм, Азыркы сборныйлар тарткан боло ошо менен тарыхта калып кетчү да мүмкүн. Андан кийин ойнойбу сборныйлар ким билет туурабы. Анан жана жаш командалар дагы Эржан менен Тимоха макул болуп эки команда чогултуп атпайбы, жаштарды өстүрөйлү деп. Алар да эртең бири-бири менен ошол жерден күчүн сынап көрөт да. Ар кайсы областтан келип атат кээ бирөөсү. Анан аны көргөн жаш балдар дагы өнүгөбү деп атам. 24 чакырып коюңуз эми, кандай дейсиз? 24 эми келип кыргыз элиме эмне ошол жерде майрам көрүп кетишсин жакшы оюнду, сборныйлар ойногонун, жаштар өсүп аткандарын, аттын мыктыларын, эл көрбөй аткан, айылда жаткан аттар да келет дейм ошол жерге. Мурдагы сборныйдын аттарын көрчү элем. Азыр каждый өзүнүн аттын алып келет да. Жакшы аттар менен келип болуш керек көп эле. Тиги камерага тартылабы мындай эмеси түз эфир жагы аркы эркилерин сүйлөштүңөрбү мисалы? Биз эме сурандык, кат түрүндө да сурандык, мындай тиги продюсер менен да сурандык, тиги КТРК спорт бар го негизи, Көкбөрүн ошо алып барып жүрбөйбү?
айтсак айттык, эми колдон келишинче аракет кылабыз келгенге, бирок такыр болбой калса чоң репортаж кылып беребиз деп атат аларчы. Таза болбосо экөөбүз тартабыз да саны. Сиз экөөбүз турабыз да. Прямо кылабыз да. Ушундай байкебичебиз. Кыргыз элине көргөзгөнгө аракет кылабыз да пале. Ишке ашып Бул кетсин. таза болбосо YouTube'дан чыгат. Ооба. Аны камерамен кыргыздар тартып көрсүн YouTube'га деген чыгарабыз болчу. деп турабы. Чыгарабыз. YouTube'га чыгарабыз. Жакшы экен. Жигиттер ошондой улакка келип калды эле. Байкелерди кармап калдым мен. 24-түн бирдемеде эле уюштуруп аткандан эле эмне эле сурап атканда маалымат алып алдыңар да. Ооба, тиги сагында келатат, кел кошулбайсыңбы бизге? Мына Сагынбайке. Школанын жетекчиси. Сагынбайке, быйыл эмне школа чыгабы? Буюрса, жаңы состав менен чыгат го. Эскилерден да 4-5 балдардай болот. Азыр могу 24-түн өткөрүп алсак, дагы бир 2 набор кылабыз го Норузга чейин. Балдарды үйрөтүп, көп болуп кетти аябай эле. Сурап үйрөнөбүз дегендер көп. Көптөн бери айтып жүрчү элеңиз ушундай бир ойун уюштуруш керек деп. Эми ишке ашырган экенсиңер да. Ооба, Кудай буюрса, Айбек досубуз болуп. Негизи баштан ошо үчөөбүз баштап эле Айбек дайыма за кадрам эле болчу. Монсундай өзүң эле чыгып сүйлөй беребиз. Ошо буюрса жакшы ойын болот эми. Келип көңүл ачып кеткиле баарыга. Байке бир суроо эми. Больной жүрөдө 83 эмне болду? Сатылды, эмне болду? 83 жок, турат. Сатыла элек. Кудалашкандар көп эле. Мындай пока. Пока турат. Короче, сойлогон бааны берелик да. Берелеги. Сиз реклама кылып жүрбөдүңүз беле. Где-то бир разницасы бир 2-3 миң доллар болуп атат да. Эми бирөө арзан алгысы келет, биз кымбат саткыбыз келет, ошондой эле да. Ат пока турат эми, эртең 24-түндө Рустам сурап атат, бериле бер деп. Мен жөө тартамбы деп кой, мен отурам. Ошол. Жакшы экен байгелер анда жанагы белгилеп аткан марекеңер ишке ашып кетсин э. Күтөбүз. Баарыбыздан күтөбүз. 24-түндө келип бергиле, жакшы оюн көрүп кеткиле. Маанайыңарды ачкыла. Биз да колдон келишинче организационный вопростордун баарын тең колдон келишинче эң жакшы мыкты кылып өткөзгөнгө аракетибизди кылабыз. Буйрса. Кудай буйрса.